Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын суранычы менен күч берген шыктандыруучу тасмалардын бири 2024 жылы чыккан Шрикант аттуу тасманы көрөбүз. Көзү азиз каарманыбыз алдыдагы нечендеген тоскоолдуктарга карабай өтө чоң ийгиликти багындырат. Остановись, пожалуйста. Он наш сын. Не делай этого. Ты же... Индия өлкөсү 1992 жылдын жай айлары. Дамадар жаңы эле уулду болгондугуна кубанып биринчи эле айылдын камогуна барып шарап сатып алып, аны ичкенче эле үйүнө ырдап кирип барып эле баласын көтөрөт. Дамадар эчтекени билбей эле кубанып баласына Шрикант деген атты койду. Бирок бир мезгилде эле каарманыбыз баласынын көзү тубасы азиз экендигин көрүп өңүнөн кетип, билген кошуна колоңдордун бардыгы жаңы төрөлгөн наристенин ата-энесине өздөрүнүн кеңешин айтып, андан азырынча эле кутулганыңар жакшы, болбосо бул баланын жашоосу өтө кыйын болот. Ал эле эмес силерге дагы оор болот деп башкача айтканда баланы жок кылууну сунушташты. Анда Дамадарга бул сөздөр туурадай сезилип, ал дароо эле наристени көмүүнү чечип, бирок наристенин апасы Венкатама бул нерсеге чыдай албай күйөөсүн токтотуп, мен сага сөзсүз дагы бир бала төрөп беремин, бул өзүбүздүн балабызго, бул нерсени кылбачы. Аны мен өзүм чоңойтом деп күйөөсү баласын көм салаар алдында куткарып калат. Ошентип бир өлүмдөн калган Шрикант бат эле чоңоюп, ал убакта апасы дагы бир бала төрөп, апасы баласын эчтекеден кем кылбай багып, жада калса балдар менен мектепке дагы бара баштайт. Жылдар өтүп бир тууган иниси дагы чоңоюп, Шрикантты өзү менен алып жүрчү. Каарманыбыз көзү азиз болгондугуна карабай мектепте жакшы окуп, башкаларга үлгү болуп, бирок бул нерсеси башка окуучуларга жакпай, алар Шрикантты шылдыңдай беришчү. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбыздын атасына мугалиме сунуштап, сиз баланы Хайдарабадка алып барышыңыз керек. Ал жакта атайын көзү азиздерге ылайыкташкан мектеп бар, тамак ашы жатаканасы бекер. Өзүнө окшоштор менен чогуу окуса сабакты дагы жакшы окумак десе, атасы бул ойду туура көрүп, Шрикантты ошол мектепке берип, каарманыбыздын жаңы жашоосу башталат. Анда Шрикант жаңы мектепте так эле өзүнө окшоштор менен окугандыктан алар менен бат эле тил табышып, мектепке оңой эле аралашып, ал жакта дагы сабакты өтө мыкты окуй баштаган. Биз ушул жерде мектепте мугалим аялдардын бири Девика менен таанышабыз. Бул аял окуучуларга жакшы мамиле кылып, аларга ар дайым колдоо көрсөтүп жүрчү. Ал күндөрдүн биринде каарманыбызга дагы жолдо жүрүүгө ылайыкташкан атайын таякча белек кылып, анан дагы көзү азиз каарманыбызга бул жашоого кандай ыңгайлашыш керек экендигин айтып берип турчу. Ошентип арадан жылдар өтүп, бул убакта Шриканттын жигитке айлангандыгын көрөбүз. Ал сабакты жакшы окугандыктан бул убакта мектептин эң мыктысына айланат. Я снова первый в классе. Дай мне тоже поговорить. Поздравляю. Бирок мындай кубанычтуу күндөр көпкө созулган жок. Анткени бир күнү каарманыбыз мектептин демөөрчүсүнүн алдына сөзгө чыгып, окуучулардын башка мугалимдердин көзүнчө демөөрчүгө ыраазычылыгын билдирип, сиз бизге өтө көп акча бөлөсүз, бирок ал сумманын бардыгы бизге кетпейт. Анын жарымын кетириши мүмкүн, бирок экинчи жарымы мектептин жетекчиси алат. Анткени бизге берилген тамактарда эттер кошулбайт, бирок ашканада эттин жыты чыгат. Демек аны бышырып өздөрү жейт окшойт. Бул нерсени сиз деле текшерип көрсөңүз болот. Ишенбесеңиз ашканага кирип көрүңүз десе, ал жердеги мугалимдер каарманыбыздын сөзүн бөлүшүп, кечинде иш чара бүткөндөн кийин Шрикантты мектептен чыгарып жиберишет. Стой! Это трость собственной школы. Ал эле эмес, жетекчи колундагы басууга ылайыкташкан таякчаны да алып алып, көзү көрбөгөн каарманыбыз эмне кылышын билбей алдыны көздөп жөнөйт. Мындай абалга түшпөгөн Шрикант кайда бара жаткандыгын билбей жолго чыгып кетип, унаа жолго түшүп алып кырсыкка учурап калуусун аз эле кылат. Бир мезгилде гана каарманыбыз чекеге чыгып, кайда барышын билбей ал жерде олтуруп калып, ошол убакта бул маалымат Девикага жетип, ал дароо эле каарманыбызды таап келет. Анда Девика Шрикантты өзү менен үйүнө алып кетип, биринчи эле анын ата-энесине коңгуроо кылып, бирок алардын кабатыр албоосун суранып, сиздердин балаңыздар аябай жөндөмдүү бала, буну мен эми өзүм окутамын. Сиздер ойлонбой эле койсоңуздар болот деп өзүнүн үйүндө жашатып окута баштайт. Сабагын жакшы окуган Шрикантка үйдө окуусун улантып кетиште эле кыйынчылык туудурган жок. Девиканын бул аракетинен майнап чыгып, каарманыбыздын чоң окууга тапшырууга убактысы келип, окууга өтүш үчүн 86 балл алыш керек болсо, каарманыбыз 96 балл менен өтөт. Бирок ушул жерде бир маселе пайда болот. Ал убакта Индияда ден соолугунда мандеми бар адамдар так илимдерди окутуучу окуу жайларга өтө алчу эмес. Бирок Шрикант гуманитардык окуу жайларга өтүүнү каалабай, так илимдерге гана кызыгып туруп алат. Ошондуктан каарманыбыз менен Илим билим министрлигинин ортосунда сот иши башталып, Шрикант көзү азиздер эмне үчүн так илимди окуй албайт деген доосун коет. Анда бул ишти алып барып жаткан сот Шриканттын көзү азиз болгондугу менен ал бардык нерсени түшүнүп, так илимди толугу менен өздөштүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экендигине ынана баштайт. Айткандай эле, соттун чечими каармандарыбыз тарапка чыгып, Шрикант өзү каалаган окуу жайга тапшырып, анын көзүнүн азиздиги чоң окуу жайда дагы эч кандай тоскоол боло алган жок. Каарманыбыз адаттагыдай эле убактысынын 100% окууга көңүл буруп, окуудан гана жыйынтыктарды чыгарып,
Адатта экзамендерде окуучулар жетпеген 98 деген балды алат. Биз ушул жерде каарманыбызга атасы эмне үчүн Шрикант деген атты койгондугун түшүнөбүз. Көрсө Шриканттын атасы Дамодар крикет деген оюнду өтө жакшы көрүп, крикеттин мыкты оюнчусу Шрикант деген адамдын атынан койгон экен. Ошондуктан каарманыбыз атасын кубантууну каалап көзү азиздер арасындагы крикет оюнуна катышып, ал жерде дагы ийгиликке жетип жада калса өлкөнүн эң башкы тайпасына кошулуп алат. Ошентип каарманыбыз окуусунан сырткары Мумбайга чейин барып өлкөнүн башкы тайпасы менен машыгып, алар жакында көз азиздердин арасындагы крикет оюну боюнча Нидерландыга бармак болушат. Бул убакыттын ортосунда каарманыбыз ата-энесинин кабар алуу үчүн үйүнө барды. Анда үй бүлө Шриканттын келгендигине катуу кубанып, баласы атасына өзүнүн сүйүнчүсүн айтып, көз азиздер арасында крикет боюнча өлкөнүн эң башкы тайпасына кошулгандыгын билдирет. Муну уккан Дамодардын кубанычы коюнуна батпай, дароо эле адаттагыдай камокко барып ал жактан шарабын алып, аны ичип эле элдерге менин балам өлкөнүн намысын коргойт деп эле мактана берет. Ошентип бир кезде тирүүлүк көмүп салууну каалаган баласы атасына кубанычты гана тартуулап жаткан. Бирок ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын башына тандоо келип калды. Көрсө Девика Шриканттын документтерин чет өлкөдөгү окуу жайларга жөнөтүп, ага Американын 4 окуу жайынан чакыруу келген болот. Алар каарманыбызды жөн эле окууга чакырбай, стипендия дагы сунушташыптыр. Анда Шрикант атасын кубантып башка өлкөлөргө барып крикет ойноп келсемби деп ойлонуп, экинчи жагынан өзү жакшы көргөн окууну тандасамбы деп ойго батып калат. Бирок Шрикант акыр аягы бир чечимге келип окууну тандады. Анда каарманыбызды баласындай эле көрүп калган Девика аны Америкага узатып жатып көзүнө жаш келип, Шрикант Американын Бостон аймагына 2010-жылы учуп барат. Ал бул убакта инженерлик MIT окуу жайына өткөн эле. Ошентип каарманыбыздын жаңы жашоосу башталып, Шрикант Американы өздөштүрүп кетүүсү өтө эле оңой болду. Анткени каарманыбыз Индиядан чет өлкөгө чыккан эң биринчи көзү азиз окуучу болгондуктан, мугалимдер дагы ага жардам көрсөтүп, анан дагы чогуу окугандар менен достошуп алат. Ал эле эмес, каарманыбыз крикетти дагы мыкты ойногондуктан Америкага барып бейсболду өздөштүрүп алды. Анда достору ага ылайыкташтырып бейсболдун тобунан үн чыга тургандай кылып, каарманыбыз топту үн аркылуу таап, аны өтө катуу соккусу менен ура баштайт. Анда америкалыктарга бул нерсе жаңылык болуп, ал тууралуу гезитке дагы чыгып, гезит бир эле Америкада эмес, каарманыбыз буга чейин Индияда окуп жүргөн Хайдарабадка чейин жетет. Ошол убакта биз Хайдарабадда дарыгерликке окуп жүргөн Свати деген кызды көрөбүз. Ал кыз каарманыбыздын сүрөтүн гезиттерден көрүп калып, ага жагып калды байтор. Интернет желелеринен Шрикантты таап, аны менен таанышканга жетишет. Анда Шрикантка дагы Сватинин үнү жагып, экөөнүн байланышы бекемдеп, окуу менен катар эле каарманыбыз Свати менен ар дайым байланышта болуп турду. Ошондой күндөрдүн биринде кыз дагы Америкага окууга өткөндүгүн айтып, жакында келерин билдирет. Она здесь? Да. Бул учурда индиялыктардын тасмасынын адатында эле эки каарманыбыз кол кармашып ар тарапка басып эле ырлар башталат. Айткандай эле Шрикантка дагы кыз жаккандыктан анын колун кармап, экөөнүн мамилеси бири-бирине жылуулап, бат-баттан жолугууну адат кылышып, эки каарманыбыз тез эле кыз жигит болуп калышат. Арадан 4 жыл өтүп Шрикант окуусун аяктап, бирок Индияга кайтууну ойлонбой эле жүргөн. Ал окуусун жакшы аяктагандыктан ага ар тараптан жумушка сунуштар келип, Девикага каарманыбыз коңгуроо кылып Индияга кайтпасын айтат. Бирок анын сүйүктүүсү Сватинин ою такыр тескери болчу. Ал бир күнү каарманыбызга сен Индияга кайтканың жакшы. Анткени сен бир өтө татаал жолду басып өттүң. Бул жеткен жыйынтыгы менен элге сабак берип, башка көз азиздерге жардамың тиет. Өзүң көрүп турасың, Америкада көз азиздерге шарт өтө жакшы түзүлгөн. Биздин өлкөбүздө болсо такыр андай эмес, сен болсо башкаларга үлгү боло аласың. Мен сенин так эле өзүңө окшош көзү азиз болуп калгандарга үмүт беришиңди каалаймын десе, бул сөздөр каарманыбызга катуу таасир этип, ал 2014-жылы окуусун аяктагандан кийин Хайдарабадка кайтып келет. Каарманыбыз биринчи эле мугалими Девикага келип, аны менен биргеликте иш баштап, атайын көз азиздерге ылайыктап компьютерди кеңсе ачып, көзү сокурларга ылайыкташкан программаны келгендерге үйрөтө башташат. Бирок каармандарыбыздын бул аракетинен майнап чыккан жок. Анткени алар окуткан көз азиздерди эч ким жумушка албай коет. Ошентип арадан 6 ай өткөндөн кийин Шриканттын оюна башка нерсе келип, эгер биздин окуучуларыбызды эч ким жумушка албаса, демек аларга биз өзүбүз жумуш таап беришибиз керек. Эми биз кагаз баштык чыгара турган ишкана ачабыз деп мугалимине жеткирет. Бирок бул жолу каарманыбыздын баштаган иши эч эле жеңил болгон жок. Анткени ал жумушун башташ үчүн инвестор издеп, бирок анын жумушуна эч ким акчасын салгысы келбей, каарманыбыздын баштаган ишине өзү менен Девикадан башка эч ким ишенбеди окшойт. Кантсе да Шриканттын бул жолунда жакшы адамдар жолукпай койгон жок. Эң эле биринчи каарманыбызга Абдулла Калама деген адам ийгилик каалап, бирок акчасы көп болбогондуктан 2 миллион салып, Шрикант ишин башташ үчүн ага дагы 80 миллион керек болчу. Ошондуктан ал шаардагы бай адамдар менен жолугуусун улантып, күндөрдүн биринде Рави Манта деген адам менен жолугат.
Бул адам буга чейин ток менен иштөөчү шайтан арабаларды чыгаруу менен алек болуп жүргөн. Бирок каарманыбыз ага өзүнүн оюн айтып, ар бир ток менен иштеген шайтан арабага батарейка керек. Ошол батарейка 5 жыл иштеп ишке жарабай калгандан кийин аны эмне кыласыздар? Азыркы учурда батарейканы коопсуз жок кылуунун эч кандай жолу жок. Аны бир гана көмүш керек. Бул нерсе айлана чөйрөгө толугу менен зыян болушу мүмкүн. Менин баштаган ишим болсо айлана чөйрөгө тескерисинче пайдасын тийгизет. Азыркы учурда адамдар айлана чөйрөнү коргоо үчүн кагаз баштыктарга өтүп жатышат. Анан дагы биз көзү азиз мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жумуш орун беребиз десе, бул ойлор Рави Мантага аябай жагып, ал акчасын салып каармандарыбыздын иши башталат. Ошондой күндөрдүн биринде эле аларга биринчи буйрутма түштү. Что случилось, Шри? Мы получили первый заказ! Ошентип каарманыбыз кичинекей кезинде чооккан көзү азиз досторун чакырып эле иш баштайлы келе шаймандар өчүп калды. Көрсө алар сатып алган ишкананын жарыктандыруудан өтө көп карызы бар экен эле. Эски кожоюну бул тууралуу айтпагандыктан жарыктандыруу жумушчулары келип төлөгүлө деп талап кылып, жалпы карыздын суммасы 12 миллион болуп кеткендигин айтат. Анда Рави эмне кылышын билбей турса, Шриканттын жардамы менен бул маселе өзүнөн өзү эле чечилип калды. Каармандарыбыз маселе боюнча жарыктандыруучулардын кеңсесине барып чечүүгө аракет кылып жаткан мезгилде, ал жактагы адамдардын бири Шрикантты таанып калат. Көрсө анын дагы баласы көзү соокур болгондуктан каарманыбыз жөнүндө угуп өтө шыктанып, окуусун жакшы окуп көптөгөн ийгиликтерге жете баштаптыр. Ошондуктан жарыктандыруунун жетекчиси каармандарыбыздын жакшы иш баштагандыгын түшүнүп, биз буга чейин кошулган үстөк пайызды алып салабыз, анан дагы жарыкты жандырып беребиз. Бирок баштапкы карызды 1 жылдын ичинде бөлүп төлөгөндөн башка аргаңыздар жок десе, Рави бул нерсеге макул болуп, каармандарыбыз кубанышып эле ал жактан кетишти. Ошентип каармандарыбыз ачкан Bolland Industries ишканасы өнүгүп өрчүп, иш токтобой өтө катуу нукта жүрө баштайт. Бул убакта каарманыбыз иши менен барабар эле сүйгөнү Свати менен байланышта болуп жатты. Ошентип арадан 1 жыл өтүп, ишкана тууралуу кабарчылар дагы билип, каармандарыбыздан келип маалымат алышып, бирок биз ушул жерде Шриканттын өзгөрө баштагандыгын байкайбыз. Анткени буга чейин жеңүүчү гана болуп жүргөн каарманыбыз бул жерде дагы жеңүүнү гана каалап, Рави Мантаны өзүнө теңсинбей, эми анын мага кереги жок, керек болсо мен ага керекмин. Мен эми өз алдынча болушум керек деп Равинин көп деле макул болгондугуна карабай эле экинчи ишкананы ачып, биринчи ишкананын чыгымдары жабылып эле иштеп чыгаруусун чоңойто баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын жанына Макеш деген бала келет. Бул бала каарманыбыз менен кичинекей кезинде чогуу окуп, бирок аны аябай эле шылдыңдай берчү. Анан дагы бир күнү Шрикантка сенин көзүң соокур, сен тилемчи болосуң, андан башка иш колуңдан келбейт деп айткан сөзү бар болчу. Бирок бул жолу Макеш каарманыбыздан жумуш сурап келиптир. Анда Шрикант ага катуу жини келип, сен бир кезде мени тилемчи дедиң эле. Эми карасаң өзүң мага жумуш тилеп келипсиң. Мен сага эч кандай жумуш бербеймин деп Рави менен Девиканын көзүнчө аябай уят кылат. Анда каарманыбыздын кылыгы Рави менен Девикага дагы жакпай. Рави Шриканттын аябай эле өзгөрүп калгандыгын байкады. Ал эле эмес, каарманыбызга атайын жолугуу үчүн Америкадан келген Свати дагы аны байкап, кетер алдында көңүлү чөгүп Шрикант менен коштошпой эле кетип калат. Приходи как-нибудь в наш офис. Конечно. Бир күнү каармандарыбыздын ишканасына Ради деген саясатчы аял келип, Шрикантты өзү тарапка тартканга аракет кылып, аны жакында боло турган шайлоого катыштырууга убадасын дагы берет. Буга күбө болгон Рави каарманыбызга оюн салып, саясатчылар куу түлкүрак болушат. Ал сенин эл арасында кадыр баркыңды өзүнүн максаты үчүн иштетиши мүмкүн. Бул нерсеге барбай эле койбойсуңбу? Биздин ишканабыз эми эле бутуна туруп келе жатат го, андан көрө ишканага көңүл бурчу. Сен эмне эле өзгөрүп кеттиң десе, каарманыбыздын мойнун дагы деле балта кеспей, мына Рави, сен кыла албаган нерселерди мен кылып жатамын. Эгер биз саясатка бара турган болсок, ишкерлигибизде дагы ийгиликтер болот. Сен кабатыр болбо, мен бардыгын ойлонуп койдум деп айтат. Ошентип арадан күндөр өтүп, Шрикант саясатчы Ради айым менен байланышын бекемдеп, бирок ишкерликке көңүл бурбай коюп жаткан учурлары дагы болуп жатты. Ал экинчи ишкананы ачканда насыяга алган эле. Кожоюнуна жарым жылда төлөйбүз деп, бирок арадан 1 жыл өткөндөн кийин дагы анын акчасын беришпей, Шрикант ортого саясатчы Радини салып, маселени чечкенге дагы аракет кылат. Анан дагы ал мугалими Девикага көңүл бурбай, Равини такыр эле көзгө илбей, саясатка аралашам деп көзү эмес, көдөнү дагы сокур болуп калды окшойт. Анткени буга чейин Девиканын үйүндө жашап жүргөн каарманыбыз бир күнү эле ага мен бул жерден кетемин деген сөзүн айтат. Анда Девика дагы анын өзгөргөндүгүн байкап, сен мурда аябай башкача бала элең. Мен сени эчтеке өзгөртө албайт деп ойлочумун, бирок бардыгы башкача болду. Сенин ансыз деле көрбөгөн көзүңдү толугу менен эле май басты окшойт. Мени айтты дейсиң, Ради сени жакшылыкка алып барбайт. Бирок кандай болбосун, чечим өзүңдө деп үйүнөн кетүүсүнө уруксат берет. Вы помогаете мне из-за моих достижений? Или инвалидности. Бирок Девиканын сөздөрү каарманыбызга бир топ эле таасир этиптир. Ал чындап эле маселе Девика айткандайбы деп Ради менен олуттуу сүйлөшүп, чындап эле Радинин максаты каарманыбыздын басып өткөн жолун колдонуп, анан дагы анын көзү азиз экендигин пайдаланып шайлоодон утуп чыгыш экен. Ошондо гана Шриканттын көзү ачылып, Ради менен коштошуп ал жерден кетип калат. Ал биринчи эле Девикага барып, буга чейин кылып жүргөн иштерине өкүнүп, андан кечирим сурап,
Андан соң Равиге барып аны менен дагы кайрадан достошту. Ошентип эси барда этегин жыйган каарманыбыз эң эле биринчи карыздарынын бардыгынан кутулуп, ишкердигине гана көңүл буруп буга чейин бардыгына уят кылган Махеш досун дагы жумушка алат. Бул убакта 1917-жыл болуп калган эле. Анда каарманыбыздын ишканасы өлкө боюнча мактоого татып Шрикантты сыйлоого чакырышып, Шрикант элдин алдына чыгып жасап жаткан эмгектери тууралуу айтып бере баштайт. Спасибо, папа. Спасибо, мама. Каарманыбыз ата-энесине Девикага, Равиге жана сүйгөнү Сватиге ыраазычылыгын билдирип, анан дагы элдерге кайрылып, силер менин ийгилигими карап мага окшогонго аракет кылбай эле койгула. Анткени менин көзүм азиздигин көрүп дагы мага ишенген адамдар ошолор чыныгы баатырлар. Ошондуктан Равидей, Девикадай жана Сватидей болгула. Ошондуктан бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өлкөмдөгү бардык адамдарга кайрылгым келет. Ден соолугунда мандеми бар мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарды бөлбөңүздөр. Биз деле так эле сиздердей адамдарбыз, сиздер жеткен ийгиликке жетүүнү каалайбыз. Өлкөбүздө адамдардын 2,5%-нын көзү азиз экен, бирок калган 97,5%-нын көзү көрбөгөндөй сымал. Анткени алар көзү азиздерди өздөрүнө тең көрбөй такыр эле жардам берүүнү каалашпайт. Анткени биздин колубуздан эчтеке келбейт деп ишенишпейт. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай биз дагы бир иштин башынан чыга алабыз деп кайрылуусун токтотот. Ошентип каарманыбыз бардыгынын кол чабуусуна татып тасмадагы аяктай баштайт. Биз тасманын аягында чыныгы жашоодогу Шрикант жана Равини көрөбүз. Көрсө Шриканттын иши аябай кеңейип, ал Форбска чейин чыкканга жетишип, анын аракетинин астында 2018-жылы Индиянын мыйзамы өзгөрүп, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өзгөчө мамиле тууралуу мыйзам жазылат. Анан дагы каарманыбыз сүйгөнү Свати менен үйлөнүп, алар балалуу болушуп, бактылуулукта жашап калышты. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, Умар разиаллаху анху айткандай күнөөбүздөн башка эчтекеден коркпой алдыга кадамдарды кенен таштайлы. Нужно было сбежать, как на рендер. Бежать куда, пап? Куда бы я ни пошел, меня везде найдут. Я же слепой. Я не могу убежать. Я могу только сражаться.